Саламатсыздар Мотуч Үкмек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Тойдун көп чыгашасы менен аялым экөөбүз эки жолду тандадык дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроолорго так жана туура жооп бергенге даярсызбы? Ооба. Мен Москва шаарында 4 жыл иштеп кеткенмин. Москвага иштеп келгенде мен үй алам, үй салам, анан үйлөнөм деген максатта келип 4 жыл аябайында каражанды карт жүрүп иштедик. Ысык суукка карабай, ачка токтолгонго карабай иштеп, болгон акчамды колумдан келишинче топтоп, аны Кыргызстанга алып барып, ата-энемдин сунушу менен үйлөнүүнү макул көрүп, ата-энем тапкан кызга үйлөндүм. Негизинен мен оюм боюнча тойго чыгашаны азыраак кылып, мүмкүн болушунча үй алайын деп ниет кылган элем. Ата-энем биз дагы көптөгөн тойлорго барганбыз, биз дагы көптөгөн кошумча кошконбуз. Ошолор кайтыш керек, той кыла беребиз деп, алар дагы ошондо мен көшөрүп туруп алышкандан акыры эле жок той кылганга туура келди ресторанга. Эл катары 400-500 киши бата турган ресторанды сүйлөшүп, жарчы, ырчы, бийчилеринен бери чакырып той өткөрдүк. Бирок тоюбузда ошол бир белгилүү себептер менен тойго келип, биздин тойго чыга турган жарчы ошол той учуруна аз калганда келе албай калды. Анан бирок ошончо убакыт бул жакта иштеп, барып үйлөнүп, канчалык той берип, ошентип жакшы эле жашоо, жакшы эле башталды. Бирок азыр учурда ошол тойдон көп расход болуп, азыркы учурда Москвадамын. Себеби дегенде тойго жетпей калган чыгымдарды карыз алганмын, кредит алганмын. Ошолорду төлөө максатында азыр Москвада жүрөм. Эң жаман обидно жери карызды эле төлөп жүрбөй, азыр ошончо үйлөнгөм мындай айтканда же үйдөн жок, же аялдан жок болуп калдым да. Эмне себеп болду ошонто эки жолго түшүүңүздүн бир чоң себеби эмне деп ойлойсуз? Эмне себептен эки жолго түштүңүздөр? Сиздер Кыргызстанда эки жолго түшүп аны жака келдиңизби, же Москвада жүрүп эки жолго түштүңүздөрбү? Бул жака келгенден кийин. Негизи биз мен үйлөнө турган кызды ата-энем тапкандан кийин бир айдай сүйлөштүк. Мен бул Москвадан баргандан кийин бир айдай сүйлөштүк дагы, андан кийин үйлөндүк. Эми ушунча болуп калды, тагдырга пешенеге жазылган кыз ушул окшойт деп эле мындай үйлөндүм да. Анан ошо жана айтып өткөндөй, ошол тоюбуздун башталарында бир саналуу сааттар калганда жарчы эжеке эмне себептен улам келбей калды. Анан ошентип той өттү, жакшы болду бардыгы. Анан ошо бир ай жашадык, жакшы бир ай, 2 ай жашагандан кийин биздин тойдо моундай нерсе болбой калды, моундай нерселер болуш керек эле. Анан жарчы эмнеге болгон жок, жарчы болуш керек эле деп, анан өзүнүн башка мисалы досторунун үйлөнгөнүн, тааныштарынын үйлөнгөнүн, ошентип моундай жарчы чыгарачы, моундай жарчы алып кириптир, моундай болуптур деп көргөзүп туруп. Анан бир канча ирет ошондой болуп калды, кечирип кой деген деле учурлар болду. Бирок болбой эле ошондой боло берди. Мындай айтканда эң негизги себеби ошо болбогон эле жарчынын жок болуп калганында. Ошол болбой калды, ошол болуш керек эле, мынтиш керек эле, буну кара, тигини кара, аныкын кара, ушундай сонун болуптур, мындай болуптур депчи. Ошентип. Анан
ошентип жүрүп анан балким кичине мындай талаалап кичине неме кылып Москвага барып иштеп карыздан кутулганча баягы иш үй болуп кичине алак тийгизби деген ойдо мен келдим бул жака. Келип мен 1 ай иштеп бул жактан квартплатага анан кичине жымжа тамак ашка акча иштеп анан аны чакыра турган болгом. Келип 1 ай иштеп иштей электе дагы телефон аркылуу ошондой мындай келишпестиктер болуп жүрүп анан акыры ошол өзү айтып баштады биз жашай албайт окшойбуз тиги бу деп. Анан кээде мен деле кызыккандуу калтырып баары өзүң каалаганын кыл тиги бу деген учурлар болду. Бирок негизи көпчүлүк учурда ал ошол мен келинчегимин мындай биз жашай албайт экенбиз деп ошол нерсени көп неме кыла берип ошондой эки жолго түштүк да. Негизи ошо сиз ушундай азыр ашыкча чыгымчылык боюнча сиздин оюңуз канча? Ошондой акча чыгып той кылган туура болду деп ойлойсузбу же туура эмес кылдым деп ойлойсузбу? Сиз азыркы акылыңыз менен ошондо мен акча чыгыша кылбайлы, кичине эле той кылып мындай карызга батпай эле жүрсөм болмок экен деп ойлондуңузбу кийин? Ооба, ойлоносуң, ойго ар нерсе келет. Баягы азыркы жашап аткан квартирада 1-2-3 бала жашайбыз. Мындай закон бодул өскөндө үчөөбүздүн тең ситуациябыз окшош экен да. Алар дагы аялдары менен ажырашкан, алар дагы кудум меникиндей да. Ашыкча чыгым кылып төлөй албай анан ошондойчу. Азыр ошондойлор өтө көп кезиктиребиз. Мисалы силер деле таанышыңардан угуп каласыңар, көрүп билгениңер бар. Ошондой ашыкча чыгымдын айынан карыз болуп кээ биркилер үйлөнгөндөн кийин мындай бала айыбыз өткөрөбүз, эс алгысы келет экен. Бирок эс алайын десе карызы көп. Кайра эле Москваны көздөй жөнөшөт. Ар кандай. Ошон үчүн мен эгерде азыркы акылым болгондо мен биринчиден ошо ала турган келинчегим менен жакшы сүйлөшмөкмүн, ачык. Себеби дегенде биз моундай жашайбыз, тигиндей кылабыз деп. Анан ал жерде ата энем биз той беребиз, той беришибиз керек деген үчүн мен эч нерсе деген эмесмин да. Ошон үчүн эң башкысы бул жерде той эмес, эң башкысы ошо келечекти ойлош керек экен. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө эмне максатта келдиңиз? Ошо жар жарчынын атын атаганыбы же бир элдерге бир кеңеш максатындабы? Кандай эмне максатта келдиңиз? Мындай үй бүлөлүк бакытты, үй бүлөлүк жашоого мындай жар жарчы мындай түккө турбаган нерсе да. Жар жарчы же бийчи, ошонун келбей калганынын себебинен ажыраштым да мен мисалы. Анда үй бүлөлүк жашоо, үй бүлөлүк бакытка ал нерсе түккө турбайт да. Бирок ошонун айынан ажырашып атышат да адамдарчы. Карыздын айынан, мындайын айынан. Негизги бул силердин бет кабартында берүүңүзгө келгенимдин себеби негизги биз мындай боло турган нерсеге көңүл буруп, ошол жака көп мындай маани бербей, болбогон нерселерге маани берип, ошол жактарды көбүрөөк ойлой берет экенбиз. Бирок жашоо, чындап жашоо жөнүндө мындай башка турбайт экенбиз да. Болбогон чыгашаларды мисалы ажырашпай жашап калгандар деле көп чоң чыгаша менен үйлөнүп, бирок ошо чыгашанын артын төлөй албай 5 жылдап, 10 жылдап ушул жакта жүргөндөр дагы көп да. Ошон үчүн мен кайрыларым үйлөнөйүн деп жаткан жаштарга көбүнчө айтып кетер элем. Эң биринчи кезекте бул мындай эл көзүнө көрүнүү үчүн мындай шикарный той эмес, мындай бир жакшы бактылуу жашоо, ынтымактуу жашай турган нерсеге көңүл бурушса депчи.
мисалы той бул дүн канчалык шикарный той болбосун 5-6 сааттын ичинде өтөт. 5-6 күндөн кийин ага барган адамдар унутат. Өмүр бою сенин тоюң моундай болгон деп эч ким айтпайт. Ошон үчүн кичине нерсеге азгырылып мындай үй бүлөлүк бакытты мындай шаң шөкөттөргө алмаштырбаса деп айтар элем.